Бишкекте жашоо жана жүрүү коопсуздугун камсыздоо жакшыртылат. Ички иштер министрлигин реформалоонун алкагында Ордо калаанын тургундары менен меймандарынын коопсуздугуна жаңы кызмат — милициянын кайгуул кызматы кам көрөт. Бул кызмат жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын ордуна түзүлүүдө. 6 майдан тартып, анын курамын калыптандырууга ачык сынак жарыяланды. Жол коопсуздугун камсыздагандарға коомчулук тарабынан сын пикирлер ар дайым болуп келет. Негизинен коррупциялык көрүнүштөрдөн улам. Андыктан жаңы түзүлө турган кайгуул милициясында бул жагдай эске алынды. Почему у нас большие нарекания к милиции? Мы говорили о том, что необходимо создать условия для того, чтобы милиционеры хорошо и честно служили. То есть мы говорили о том, что нужно поднимать зарплаты. Милициядагыларга сын пикирлер эмне үчүн көп? Милиционерлер хак ниет жана таза иштеш үчүн биринчи кезекте аларга шарттарды түзүп берүү керек. Алардын айлык маяналарын көтөрүүнү айтканбыз. Биздин пландарга ылайык жаңы патрулдук милиция кызматында иштегендерге айлык акы 2 эсе көтөрүлөт. Экинчиден, материалдык техникалык базаны жакшыртуу. Бул унаалар, байланыш каражаттары, компьютердик техника. Жаңы кызматка кадрлар ачык сынактык негизде тандалат. Ага баардык каалоочулар катыша алат. Анын ичинде укук коргоо органдарында учурда эмгектенип жаткандар дагы. Тандоо 4 этапта өтөт. Жалпы билим деңгээлин текшерген тест, аскердик дарыгердик комиссия, спорттук нормативтерди тапшыруу жана акыркысы аңгемелешүү. Конкурстун шарттары жөнүндө тийиштүү маалыматтар Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жана жол коопсуздугун камсыздоо башка башкармаларынын расмий сайттарында, Акипресс, Спутник жана башка интернет булактарында жайгаштырылган. Эске салсак, 2016 жылыда жол коопсуздугун камсыздоо ал кезде түзүлгөн патрулдук кызматка жүктөлүп, бирок көп өтпөй кайра эле мурунку калыбына келтирилген. Бул жолу мурунку тажрыйбада кетирилген кемчиликтер эске алынганы айтылат. Алсак, 2016 жылы Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча кайгуул кызматына бюджеттен акча бөлүнгөн эмес. Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан Бишкек шаардык ички иштер башка башкармалыгынын жол кайгуул кызматы менен кайгуул күзөт кызматтарын бириктирүү жолу менен Ички иштер министрлигинин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын тутумунда пилоттук долбоор менен милициянын кайгуул кызматын түзүү боюнча чечим кабыл алынды. Жаңыдан түзүлүп жаткан кызматкерлери бир эле учурда коомдук жайларда коомдук тартипти жана жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо боюнча милдетти аткарат. Пилоттук долбоордун алганда бул кызмат 2019-2020 жылдар аралыгында өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Бүгүнкү күндүн талабына ылайык заманбап материалдык техникалык каражаттар менен камсыздалат. Аларды иш жүзүнө ашырыш үчүн мамлекеттик бюджеттен жалпысынан алганда 381 миллион ашык сом каралган. Ошондой эле мурункусунда кайгуул кызматы МАИ жана коомдук коопсуздук кызматындагыларды бириктирип түзүлгөн. Ачык сынак болгон эмес. Эми кадрларды тандоо процесси толук ачык айкын болоору белгиленип, тааныш билиш издөө майнапсыз экени эскертилди. Тандоонун бардык этабы атайын комиссия көзөмөлүндө болот. Анын курамында 14 адам, 8 коомдук уюм өкүлү, 6 Ички иштер министрлигинин ардагерлери менен кызматкерлери. Конкурстун шарты боюнча бардык прозрачный болот. Жанагы собеседование өтүп, кеңешмеге келгенде анын баардыгын камера тартылат. Бүт бардык ачык болот. Бирден бири эч кандай бул коррупцион элементтер чындап келгенде андай көрүнүштөр болбойт. Sonra basa айтып берди, бир макулат этүү тигине модель деген эмелер болбойт да. Экинчиден биздин мурдакы 2016 жылдагы патрулдук милициянын кемчиликтери болгон. Ал кемчиликтерди жоюу максатынан биз анализ чыктык Ички иштер министрлиги тарабынан. Анализдин негизинде бүгүнкү күндө экипажда 2 кызматкер болот. Экипаж. Бул автопатрулда, жөө патрулда болот. Жанагы ат менен патруль кылганда, анан кийин 4-чү бул велосипедный патрульда биз ошону карап атканбыз, киргизейик деп. Себеп дегенде биз быйылкы жылы бул туризмди өнүктүрүү маселеси да каралып атат. Туристтер менен кандай шартта иштеш керек. Сынактан ийгиликтүү өткөндөрү окууларга жөнөтүлөт. Кайгуул милиция кызматы 1 сентябрдан тартып толук кандуу ишке киришери күтүлөт. Очень важный этап — это само обучение. На базе Академии МВД разработаны 3-месячные курсы.
Эң маанилүү этабы бул окуулар. Ички иштер министрлигинин академиясынын базасында 3 айлык окуулар уюштурулат. Ага дүйнө жүзү боюнча бардык эле полиция академияларында окутулган сабактар киргизилди. Бул тактикалык машыгуу, психологиялык даярдык, ок атуу машыгуулары, мыйзамдарды окуу бардыгы 3 айда окутулат. Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү коопсуз шаар долбоорунун ишке кирүүсү дагы кайгыл милиция кызматынын ийгиликтүү иштеп кетүүсүнө өбөлгө болооруна ишендиришет. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында дагы 19 кесилишке орнотулган камералар 14 майдан тартып иштеп баштады. Муну менен долбоордун биринчи этабындагы акыркы камералар орнотулду. Буга чейин Бишкекте 42 видео байкоо камерасы ишке киргизилген. Долбоор өзүнө 110 аппараттык программалык комплексти орнотууну камтыса, анын 42си буга чейин Бишкекте, 48и Чүй облусунун трассаларына орнотулган. Дагы 20сы жылдырып көчүрүүгө ылайыкташтырылган. Функции по дорожной безопасности мы можем, скажем так, безболезненно исключить из основных функций патрульной милиции. То есть они тоже будут этим заниматься, но... Жол коопсуздугун камсыздоо функцияларын кыйынчылыксыз эле кайгыл милициясынын негизги милдеттеринен ажырата алабыз. Алар муну менен да алектенишет. Бирок биз буга чейин көнүп калгандай аргыл көчө кесилиштеринде туруп алышпайт. Азыр бул функцияны техникалык каражат, видео көзөмөл аткарууда. Бишкек кайгыл милиция кызматына чакан аймактарга бөлүштүрүлүп берилет. Алар өз аймагындагы жол коопсуздугу жана коомдук коопсуздукка көзөмөл кылышат. 1 квадратты биз азыр автопатрулга бөлгөндө 6-8 километрге бөлдүк. Андан чыккан жөө патруль кылган боюнча бул максимум 1,5 километр. 1 километрден 1,5 километрге чейин патруль кылышат да. Ошентип аянтчасын баарын бөлүп чыктык да, баарын течи жалпысынан Бишкек шаарын бөлүп чыктык. Основной ортодон алдык, центрден алып туруп анан кийин жайылып кетти да, жайылып квадратын бөлгөндө ошондо алып келгенде 235 квадрат биз бөлүп чыктык. Ар бир районду бөлүп чыктык, 4 районду. Жалпысынан биз өзүбүздүн бул жаңы түзүмгө конкурстун шарты боюнча бербедик алтысындачы. Жалпы аерда окусаңыздар, өрдүн тыймасы бар да, кайсы дорусга кандай деп көрсөтүп турган. Жалпы саны бул 800дөн ашык кызматкер болот. 800дөн ашык кызматкер. Күнүгө биздин эсеп менен азыр биз анализ чыктык, 600 кызматкер линияда иштеш керек. Кызмат кылыш керек. 200 транспорттон ашык транспорт күнүгө чыгыш керек. 8 саат иштейт да, 3 сменга. Эске салсак, жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгын реформалоосун ушу жарандык коом тарабынан президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда сунушталган. Демилге дароо колдоого алынган. Тамила, мне очень понравилось твое выступление. Я готов создать по реформе ГАИ группу. Я хочу, чтобы ты возглавил это. Тийиштүү иш тобу түзүлүп, ага мамлекеттик жана жарандык сектордун өкүлдөрү кирип, 3 ай ичинде конкреттүү сунуштарды иштеп чыгып, мамлекет башчыга беришкен. Эми кайгыл милициясынын пилоттук долбоору ишке ашырылуу алдында турат. Ага жарыяланган ачык сынакка кабыл алуу 6 июнга чейин уланат.